Бул мыйзам элдин чөнтөгүнөн пайда көрүүчү мыйзам болуп калат. Мамлекетти жаман көрсөтпөгүлө, перспективасы жакшы болбойт. Бул стандарттар бар, стандарттарга тийбегилечи. Эми айта берсе абдан сөз көп. Бул мыйзам абдан чаташкан, чийки, токтомдоруңарга каршы келе турган, өзүңөрдүн чыгарган. Ар бир мыйзам элдин пайдасы үчүн иштеш керек. Элге кызмат кыла турган мыйзам болуш керек. Элдин чөнтөгүнө кол сала турган мыйзамды кабыл алып бербешибиз керек. Мен бир аз башкача өзүмдүн жеке пикиримди айткым келип турат. Бул мыйзамды окуп чыгып абдан таң калып атамын да. Бул мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттын жөнөкөйлөтүү, оптималдаштыруу деп 18 пункттан 8 пунктка чейин кыскарттык деп келипсиңер да. Мен мыйзамды окуп абдан таң калып отурамын. Бул же силер өздөрүңөрдүн чыгарган токтомуңарга өзүңөр каршы чыгып атасыңарбы? Мен мисал менен сүйлөйүн. Сиздер шилтеме берип жаткан 637 токтомдо кызмат көрсөтүүнүн өздүк наркына эмнелер кирери так жазылган да. Мен 13-14 жылдары өкмөттө иштеп турганда биз стандарттарды киргизүү үчүн биз күнү түнү иштегенбиз. Мен маалыматым бул боюнча мен жакшы билем. Ошон үчүн айтып атам да, ошол 637 токтомдо турат. Материалдык чыгымдар, айлык акы, амортизация, коммуналдык төлөмдөр, атүгүл учурдагы ремонтко чейин баары камтылган да. Туурабы? Анан кайсы жакшыртуу үчүн резерв жөнүндө айтып жатасыңар? Бул эмне деген логика? Жооп бериңчи. Бул жакшыртуу үчүн резерв деп атасыз да. Камила Абдразаковна, ооба сиз туура айтып атасыз. Биз бүгүн бир нече пункттарды алып атабыз. Эмне себептен бизде ушул дебюрократизация боюнча азыр комиссия иштеп атат. Мына ушул комиссиянын негизинде биз ушул биздин мыйзамыбызды карап чыкканбыз. Анан ушул 18 пункттан турган статьяны ушул кыскартып атабыз. Себеби эгерде мындай карап чыксак, ар бир пунктун аткарыш үчүн бул бир нече ушул убакытты талап кылат экен. Иштегенге жана ушул излишняя бюрократия болуп атат да. Ошондуктан биз ушул пункттарды алып салганбыз. Бул ушул комиссиянын негизинин жыйынтыгы болгон. Анан ушул жыйынтыкты биз ушул негизинде биз ушул мыйзамга киргизип атабыз. Чуро мырза, аргументтериңиз кынанбайм да. Менин аргументтерим бар. Мына мен айтайын. Мамлекет коммерциялык дүкөн эмес да. Мамлекет негизги социалдык кызматтардан пайда көрбөшү керек. Чыгымдардын ордун толтуруу принциби гана иштеш керек да. Иштеши зарыл. Мамлекет өз жаранына паспорт береби, маалым кат береби, справка. Ал үчүн элдин чөнтөгүнөн бизнес жасабаш керек да. Менин принцибим ушундай, көз карашым. Мыйзамдын карама каршылыгы, салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү кодексте мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы деп жазылып турат. Анын максаты пайда табуу эмес, кызматтын иштешин камсыз кылуу. Ал эми киреше бул ишкердиктин гана элементи да. Силер болсо мамлекеттик кызмат менен бизнести чаташтырып келген дейсиңер бул мыйзамда. Ошон үчүн мен бул талдоо жок. Мыйзам түздөн түз карапайым элдин чөнтөгүнө барып тие турган мыйзам бул. Мен ошон үчүн бул мыйзамды мындай эч кандай талдоо жүргүзбөстөн беренелеrini чийке алып келген бир жоопкерчиликсиз катары кабыл алам да. Мен бул чаташкан чийке мыйзамды бул бойдон кабыл алууга каршымын. Элдин кызыкчылыгына каршы келет бул. Менин сунушум, урматтуу коллегалар, бул долбоорду айткаш керек. Тез арада компетенттүү адистерден турган жумушчу топ бул пайда табуу эмес, элге кызмат кылуу принциби менен бул мыйзамды кайра иштеп, мамлекетти бизнеске айландырууну мындай токтотушубуз керек да. Бул мыйзамды чийки мыйзамыңар, абдан чийки. Бул элдин гана чөнтөгүнө иштей турган, мен албетте мен макулмун цифровизация, заманбап мындай стилге өтүшүбүз керек. Мына түндүктө айтып атасыңар, анын мындай улам эми бул толукталыш керек. Жана туура айтты Кундуз мырза. Түндүк программасын өзүңөрдүн адистериңер иштеп бере албай атат. Ошон үчүн биз Камила Абдразаковна, рахмат сурооңуз үчүн. Ушул кызмат көрсөтүү боюнча өзүңүз билесиздер, бул бекер кызмат көрсөтүүлөр бар, жана ушул төлөөсү бар. Бүгүнкү күнү бир нече кызмат көрсөтүүлөр ооба акча менен көрсөтүлөт, акча аркылуу. Бирок биз айтып атабыз, эгерде платный услугалар бар болсо, биз баарына баасын көтөрбөйбүз. Биз азыр айтып атабыз, бүгүнкү күнү мисалы хозрасчетто отурган компаниялар бар, мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик мекемелер бар. Ошолордун гана тарифтерин
кайрадан карап чыгабыз. Биринчиден, экинчиден бул комиссия аркылуу өтөт. Эгерде комиссиядан өтпөсө, биз ошол тарифтерин өзгөртпөйбүз. Ошо болгон бүгүнкү күнү турган тарифи ошо бойдон эле калат. Экинчиден, өзүңүздөр билесиздер, хозрасчетто турган мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик ишканалар, ошол эле ачык акционердик, то есть акционердик коомдор бүгүнкү күнү өзүнчө аракеттенишет, алар ошол материалдык базасын, материалдык техникалык базасын жаңыртуу жана өзгөртүү боюнча дагы чыгымдар болот. Ошондуктан ошо чыгымдарга гана каралат. Ошол реинвестиция на развитие деп коебуз. Ошондуктан биз пайда көрүш жагынан биз адынан алыспыз. Биз пайда көрбөйбүз. Только на развитие материально-технической базы и улучшение качества услуг деп атабыз. Кемал Абдыразаковна. Процедурный биринчи микрофон. Талиева ата журт топтон сиз эми аргументтериңизди айтып атасыз. Албетте министрдин орун басары катары ушул өкмөттүн Кабминдин саясатын жүргүзүүдө мүмкүн жүрөгүңүз менен каалабай атасыз. Аргасыздан ушул чыгып коргоп атасыз да. Мен билем кайсы кызмат акы төлөөчү, кайсы кызмат акы төлөбөйчү. Муну окутпай эле коюңуз. Эми бул жерде депутаттар баарыбыз билебиз. Бул мыйзам элдин чөнтөгүнөн пайда көрүүчү мыйзам болуп калат. Мамлекетти жаман көрсөтпөгүлө, перспективасы жакшы болбойт. Бул стандарттар бар. Стандарттарга тийбегилечи. Эми айта берсе абдан сөз көп. Бул мыйзам абдан чаташкан, чийки, токтомдоруңарга каршы келе турган, өзүңөрдүн чыгарган токтомдо турат, 637 токтомдогу бүт баары турат. Бул жерде силер резервти кылабыз, фонд жасайбыз дебей эле койгула. Биринчи, ар бир мыйзам элдин пайдасы үчүн иштеш керек. Элге кызмат кыла турган мыйзам болуш керек. Элдин чөнтөгүнө кол сала турган мыйзамды кабыл алып бербешибиз керек, депутаттар. Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарып алсын. Мен ушуну сунуш кылат элем өкмөткө. Өзүңүздөр сунуш бериңиздер. Бул мыйзам болбойт, туура келбейт.